Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ağlamları toplamak kılgan, kudret köştüğü, Allah Teala çek şükürler aytaylı. Anın sökümde kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e selamlar jana salavatlar aytaylı. Biz bu geçenki sabahlarda muzakkar muzakkar jana muannas emne ekilik türü degen emne üçlük türde köptük san degen ortaların bari boyunca düşündürmelerle aytıp ketkenimize buyursa biz oşan ele olayımız. Ötken bu sabahta biz sende nafi emne ekendigini oşolor boyunca söz kılganбыз. Anan majhulдун kuruunun jolдорunu ötkönбүз. To'g'rabы? Endi biz fe'l mudori'ni ötken sabahta fe'l mudori ma'lumdur qanday qilib ekenligini ötken sabahlarda biz aytib ketganmiz. Bugun sabahta buyursa ошол fe'l mudori'nin majhul jasoo jana nafilerini quruunu ötöbüz inşallah. Fe'l mudori'ni qaytalap kete turgan bolsok, fe'l madiden jasalат degimiz. Fe'l madiyga emne başkı bayağı 4 tamgany koşuunun jol menen jasalат dep aytkanбыз. Мынакей карасаңыздар, могу сүрөттө кененирээк берилген. Эгерде ушул сүрөт менен карай турган болсок, жеңилирээк бизге мына могул үчөө fe'l madi. Ушуга эле эми кошумча тамга кошот экенбиз. Ошол тамганын кошулуусу менен бул эмне экен? Fe'l mudori болот экен. Fe'l mudori деген учук чактын жана келер чактын маанисин берүүчү. Мисалга алганда, fa'aleде башына яны коштук, экинчи тамга сүкүнү кылдык, калгандарын булман бул яфулу болду. Янсуру болду. Ушул жерде айтып кетүүчү нерсе fe'l mudorилердин аягыга эгерде эч нерсе кошулбаса, мына аягы лам менен эле бүтө турган болсо, мына негизги тамга менен бүтө турган болсо, анда бул fe'l mudori дайыма роф болот. То есть аягы дайыма домма менен бүтөт. Ушул нерсеге көңүл буруңуздар. Кайра кайталайбыз. Эгерде мына негизги тамга, мына алиф, лам турбайбы? Ушул лам fe'l mudoриде дайыма лам менен бүтө турган болсо, бул эмне дайыма аягы домма менен бүтөт. Ошондой эле fe'l madide негизги тамгасы лам менен бүтө турган болсо, дайыма эмне аягы фатха болот. Дайыма аягы фатха болот. Мансуп деп коет жана марфу деп коет. Алардын дагы бир аз өзгөчөлүктөрү бар. Неге дегенде кээде марфу болгондо дайыма роф менен домма менен болбосо, кээде алиф менен болуп калат, же болбосо вау менен болуп калат. Аларды иншалла убал келгенде дагы айтып өткөнгө аракет кылабыз. 4 тамгасы бар дегенбиз. Мисалы алганда фааланики яфулу болду, насараники янсуру болду, харажаники яхруджу болду. Негизи тамгалар хо, ра, анан жим эле. Ушулга эле башына яны алып келдик. Анан муну сүкүнү кылдык. Айын барабарын домбалы кылдык, аягыны да домба кылдык, ошондо яхружу болуп, мындай болуп калды. Мынакей. Насара фаалага окшош эле. Ушул вазындан алынды. Эми муну иншалла кийинки сабактын аягында сиздерге ташкын катары айтабыз. İsbat fi'li mudari ma'lum. Ötkönкү сабакта ушулардын баарын айтып бергенбиз, кандай болуусу боюнча. Эми majhuldун куруунун жолдору кандай? Mudorinin белгисине bomma беребиз. Эмне экен? Mudorinin белгиси бая 4 тамга деп айтпадык беле? Айна айтып, мындайча айтканда алиф, я, нун, та. Ошол 4 тамга менен келүүсү. Ошого башка эмне экен? Дом öğretmenimiz yuf'alu болот экен. Айын тамгасына фатха беребиз, эгер фатхалу болбосо. Айын барабарыны дайыма фатхалу кылат экенбиз, ошондо булар эмне болот экен? Majhul болот экен. Неге могул жер фатхалу болбосо деп айтты? Анткени бул жакта бизде вазындардын дагы түшүнүгү бар. Иншалла аны азыр түшүндүрүп кетейин бир жолу сиздерге, чтобы жеңил болуш үчүн. Караңыздар туугандар. Бизде вазындардын негизи араб тилиндеги общий биз окуй турган негизги вазындар мынабул 54 вазын бар. Мынакей общий баардыгы ушундай болот. Мынакей сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Ne? Faala yef'ulu. Faala yef'ilu. Mogul jer ayın menен ayın barabarı kasra bolup жатат. Abwaab tasrif 35 bab. 54 деп кечиресиздер, мен башка нерсени багын айтып койдум. Бул 35 bab. 35 bab. Тең негизгиси баягы биз үйрөнүп жаткан фааланы үйрөнбөдүк беле? Фааладан кийин фуиланы үйрөндүк. Фуиладан кийин ма фааланы үйрөндүк. Ма фааладан кийин ма фуила деген нерселерди үйрөнүп жатабыз. Эми ошол баардыгын кайсына жасап жатабыз? Фаала деген сөздөн жасап кетип жатабыз да. Эми ошол фаала деген бапты кароо менен
ne Arap dilindeki oşo negizgi baplar 35 bap bolup bölünür. Alar ekiye bölünür. Emne Arap dilinde yetişlerinin bardыгы 3 tamgalı bolat, je bolmasa 4 tamgalı bolat. Sülasi degeni negizgi tamgası 3. Yandaki fa, ayn, anan lam. Ушол сыяктуу. Же болбосо рубаи деп коет, мынакей негизги тамгасы 4. Фa'лала. Лам 2 жолу кайталанып келип жатат. Могул жерде карай турган болсоңуздар фa'лала болду, чоңойтуп берейин, чтобы сиздерге жакшыраак көрүнүшү үчүн. Fa'lala болду. Ушул эки түрлүү болот. Сүласи мужаррат деп коет, анан рубаи мужаррат болуп эки ушундай эле болуп бөлүнөт. Мындайча айтканда араб тилиндеги баардык этиштер 3 тамгалуу сүласи деп бөлүнөт, же болбосо 4 тамгалуу болот. Эми ошол 3 тамгалуу дегендер өз ичинде дагы экиге бөлүнөт, 4 тамгалуу дегендер дагы өз ичинде дагы экиге бөлүнөт. Ал кандай? Сүласи мужаррат деп коет, анан сүласи мазид деп коет. Сүласи мужаррат деген эмне? Негизги тамгалары жалган негизги тамгалардан турат. Ал жакта кошумча тамга жок. Кошумча тамга деген кандай? Биз жаттай турган баптардан коюлуучу тамга жок да. Ал негизинде ошондой болуп куралган. Алар ошол сүласи мужарраттын ичинде 6 негизги бап бар. Ал кайсыл? Мына бул алтоосу. Көрүп турасыздарбы? Мынакей могу көк менен берилген ушул алтоо. Же болбосо могу китепти бияктан ача турган болсок, мынакей сүласи мужарраттын алтоосу. Ушул жер жакшыраак көрүнөт экен, Ушул алтоосу караңыздар. Ушуну иншалла кийинки сабакка жаттаңыздар, Чоңойтсам көрүнмөй калат экен, кичинейтейин. Караңыздар туугандар. Сүласи мужаррат дейт. Биз азыр канчага бөлдүк муну? Экиге бөлдүк да, общий баптарды, биз үйрөнө турган баптарды экиге бөлүп карадык. Эмне? Сүласи анан рубаи дедик. Сүласиди өз ичинде дагы экиге бөлдүк. Сүласи мужаррат анан сүласи мазид дедик. Эми биз эң биринчи моякта жүрөбүз, Сүласи мужарратта могул жакта биз иншалла ушул сарфтын 2, 3, 4 общий окуп бүткөнүбүздө ушул баптарды полный бүтүрөбүз. Азыр эми бир экилерде аз эле нерсе үйрөнөбүз негизичи. Неге дегенде бул ичинде дагы баягы ар бир бап өз ичинде дагы бөлүнүп кетпеди. 14, 16, 14 болуп жана башка нерселер болупчу. Ошол сыяктуу иншалла аларга убакыт келгенде үйрөнөбүз. Кыскасы, биз азыр муну сүласи деп муну биринчиде жүрөбүз. Ушул нерсенин экинчи аты эмне экен? Сүласи мужаррат деп коет экен, Карасаңыздар, мынакей сүласи мужаррат деп коет. Сүласи мужаррат деп коет, Ушул өз ичинде 6 бап бар экен. Ушул баптар баарыңыздар жатташыңыздар керек. Ал-бабул аввалу фаала яфулу. Мекен айын, бул жерде айын барабар көңүл буруңуздар. Айын барабар фатха болот. Мударисинде домма болду. Ушул нерсе биринчи бап. Мынакей могул жактан карай турган болсоңуздар, мисал менен жаттасаңыздар жакшы жаттайсыздар. Неге дегенде, кээде унутуп калышыңыздар мүмкүн да. Айын барабар биринчи бапта домма өйдө же фатха өйдө депчи. Айын барабарга көңүл буруңуздар. Мисалы менен жаттасак, мынакей фаала яфулу, домма менен насара янсуру бабы болот, Экинчисин караңыздар. Экинчи бап фаала яфилу. Эмне экен? Айын барабары эмне болуп жатат? Касра болуп жатат. Буга эмне экен? Фаала яфилу. Экинчи бапка эмне мисал экен? Дараба ядрибу. Мынакей аягы касра менен болуп жатат. Ушул экинчи бап. Андан кийин үчүнчү бапты караңыздар. Фаала яфалу. Эмне экен? Айын барабары эмне болуп жатат? Фатха болуп жатат. Эми буга мисал эмне десеңиздер? Фатаха яфтаху. Ушул нерсе эмне экен? Мисал болуп берет бизге, мынакей. Фатаха яфтаху деген үчүнчү. Төртүнчү бапты караңыздар. Ал-бабу раби'. Төртүнчү бап дегени фаила, эмне экен? Мадисинде касра менен келет экен. Мударисинде фатха менен келет экен, Биринчи үчөөнүн мадисинин баардыгы фатха болчу, а бирок мударилерки өзгөргөн болчу. Эми төртүнчү бапта эмне экен? Madisi kasra menен айын барабары. Ал эми мудариси айын барабары эмне экен? Фатха менен. Буга эмне экен? Мисал алима. Көрүңүздөр, айын барабары эмне болуп жатат? Касра болуп жатат. Я'ламу. Бул жакта мударисинде эмне болду? Фатха болуп жатат, Алима касра, я'ламу фатха болуп жатат. Айын барабарга көңүл бурабыз. Бешинчиси бабул хамису фа'ула. Айын барабары эмне экен? Домма экен. Fe'l mudarrisinde da bomma болот экен, Бул оңойраак экен. Буга кайсы нерсе? Хасуна, яхсуну деген сөз мисал болуп берет экен. Андан кийин ал-бабу садису, 6-чы бап эмне? Фа'ила яф'илу. Эмне экен? Касра. Буга мисал эмне десе? Хасиба яхсубу. Бул араб тилиндеги этиштер
3 tanlalı bola turgan bolsa, sülasi mujarrat bola turgan bolsa, ушуп 6 баптан чыгып кетпейт эч качан. Башкача бап болуп келиши мүмкүн эмес. Макулбу? Араб тилиндеги баардык ушул этиштер, 3 таңбалы болгон этиштер ушул 6 бап менен гана чектелет. Мындан ашча болуп кетпейт. Булардын маани бергени ошол кошумча мааниси жок. Кандай өзүнүн негизги мааниси кандай болсо ошондой. Мисалы алганда насора болсо жардам берген, дораба болсо урган, фатаха болсо ачкан, алима деген билген, хасуна деген жакшы болгон, хасиба деген эсептеген. Мудариси деле ошондой. Янсуру деген жардам берип жатат же жардам берет. Ядрибу деген уруп жатат же урат. Яфтаху деген ачып жатат же ачат. Я'ламу билип жатат, үйрөнүп жатат же үйрөнөт. Яхсуну жакшы болуп жатат же жакшы болот. Яхсубу эсептеп жатат же эсептейт. Ушундай эле маани. Мындайча айтканда кошумча маани берип кетпейт. Болгону бул жерде эмне себептен кээде фатха болуп кетсе, кээде дом болуп калды, кээде касра болуп калды десе, мында арабтар ушундай колдонот экен, ошол себептен ушундай. Биз неге ушул 6 бапты жаташыбыз керек экен? Мисалдары менен кошо, биринчи бап насара янсуру, экинчи бап дараба ядрибу, үчүнчү бап фатаха яфтаху, төртүнчү бап алима я'ламу, бешинчи бап эмне? Хасуна яхсуну, алтынчы бап хасиба яхсубу деп ушул 6 бапты жаттайбыз иншалла. Неге дегенде биздин азыркы эң негизги керек болгон, билишибиз зарыл болгон ушул бап. Ушул баптарды жакшылап билишибиз керек экен. Ошол себептен мына могул жерде айтты, эгерде айын тамгасы фатха болбой калса фатхалу кылабыз деди. Эгерде карасаңыздар мынакей. Жана биз өткөндөй мударисине эмне башына ком өрөбүз дедик да, эмени жасагандачы, мәжгүлдарды жасаганда. Дороба ядрибуну эмне кылат экенбиз? Юдрибу дебестен айын барабарга фатха беребиз. Юдробу болот мәжгүлү, Ошондой эле Hasuna yahsuniyede yuhsanu bo'ladi. Ayn barorga fatha beramiz. Hasiba yahsuniyede yuhsamu bo'ladi. Ayn barorga fatha berib o'shol majhullarni jasaymiz. Inshaalloh namoz vaqtlari bo'lib qoldi, namoz o'qilaylik, anan buyursa savog'imizni dalsha bilan turamiz. 10 minut vaqt namoz o'qig'ingizlar, anan